Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кабырдын азабынан зикирден өткөн куткаруучу амал жок деген. Кабыр азабынан не дедим? Зикирден өткөн куткаруучу амал жок деген. Зикирде азыркы бардыгы зикир келет. Салават дагы зикирге кирет. Истигфар, астагфируллах, атубу илейх бул дагы зикирге кирет. Себеп дегенде беркилер го түшүнүктүү эле. Субханалла, Алланын атын атап атасыз. Алхамдулилля, Алланын атын атап атасыз. Ла илаха иллаллах, Алланын атын атап атасыз. Аллаху акбар деп. Ла хаула ва ла куввата илля билля деп атасыз. Салаваткач Аллахумма солли, Алла тааланын атын атап атасыз. Истигфардач астагфируллах, Алланын атын атап атасыз. Кийин кайча Алланын атын атасаңызчы, бул зикирге кирет да. Эми ушунун бардыгы тилге байланыштуу. Неге байланыштуу экен? Тил менен зикир. Зикир эки түргө бөлүнөт. Бир ушу зикир болот, бирок bundan да күчтүү зикир бар, айтайынбы? Канча көрөсүңөр? Тамаша. Bundan да күчтүү зикир, абзел зикир, күнөө кылайын деген учурда Алланы эстеп таштап койгон да. Эми ушактайын деп атты эле, Алланы эстеди, Алла угуп атат. Кайча эле. Күнөө кылайын деген учурда Алланы эстеп туруп, ошодон кайтып берген алымдар жазышкан. Бул эң абзел зикир ушу деген. Себеп дегенде күнөөчү сизге мага күн сайын эме шайтан сунуштайт. Күн сайын шайтандын иши ошол. Арам ояп келет, жаман күмөн алып келет, жылаңачтарды алып келет, уурлукту сунуштайт, арам оокатты сунуштайт. Бул шайтандын иши ошол. Бул өлгөнгө чейин ушундай болот. Сиз ойлобоң. Ал уктап калды же жоголуп кетти деп андай болбойт ал. Ошончо ушу күнөө кылайын деген учурда Алланы эстеп туруп таштап койсо, эң абзел зикир деген да мына. А бирок ошого жардам мына берет. Ошого жардам кайсы берет ким? Мына ол. Ким эрте менен кечинде зикирди таштабай кылып жүрсө, ошого иншалла күч кубат, заряд түшү берет. Жөндөн жөн эле аркага кайтыш оңой эмес таксыр. Күнөө кылып атқан учурда аркага ташташ оңой эмес.